Устаздарга кат. Бүгүн көчөдө өзүм курактуу жигитти көрдүм. Атың өчкүрдөн ичип алган экен. Эл баскан жолдун түбүнө жатып калыптыр. Жанында чачтары сапсайып жүдөгөн, кучагында баласы ээрчиткен кызы бар келин тигини жулкулдатып ордунан тургуза албай убара. Чамасы аял окшойт. Көзүнүн жашы ээлигинен ылдый тамчылайт. Атасынын үнсүз как жерге жатып алганынабы, же апасынын аны тургуза албай ыйлап жатканынабы, балдар да чырылдап ыйлап алган. Боорум ооруду, зээним кейиди. Кече дагы бир аялдын ыйын көргөм. Күйөөсү 4 баласы менен таштап кетиптир. Айла жок. Бала багам деп бул жака келген экен. Араң алган айлыгын көчөдөн бирөөгө алдырып жибериптир. Эми квартплатаны кантип төлөйм деп ыйласа, жанында тура албайсың. Буларды эмне үчүн айтып атат дешиңиз мүмкүн. Мен ушундай жан кейиткен көрүнүштөрдү көргөн сайын сиздерге өмүрү төлөй алгыс карыз экенимди сезем. Менин алтын устаздарым, мен азыр ушундай жакшысынан жаманы, ыймандуусунан ыймансызы, туурасынан адашканы көп коомдо жашап жатам. Эгер сиздердин себебиңиздер менен ак жолго түшпөгөнүмдө, мен дагы ошолордун бири болуп жүрмөгүм анык эле. Ата-энем сиздерге садака болсун, менин алтын устаздарым. Мен усулу фыкты мыкты билип, өзүмчө өкүм ала албаганыма, Куранды тафсирлеп чечмелей албаганыма, же минбардан алтын чилекейимди чачыратып баян жасай албаганыма, же соц тармактын жылдызы болуп элге даават кыла албаганыма, же бир мечиттин имамы болуп элди намазга жыга албаганыма эч өкүнбөймүн. Ак менен караны, адал менен арамды ажыратып, айбандан айырмаланган адам болуп жашап жатканыма бактылуумун. Аллага 1000 мертебе шүгүр. Атасы, намазга турбайсызбы? Убагы өтүп жатат го, деп таң атпай ойгото турган, сиздердин таалимиңиздерди алган ыймандуу келинчегим бар. Ата, жума күнү мени да мечитке ала барыңызчы деп чурулдап артымдан ээрчиген балдарым бар. Аз болсо да адалдан тапкан ырыскым, маңдай теримден жаралган оокатым бар. Мына ушул менин бактым. Мына ушунун баары сиздердин талыкпаган эмгегиңиздердин үзүрү. Менин алтын устаздарым. Жашоодо түрдүү тагдырларды көргөн сайын Аллага шүгүр кылып, сиздерге жакшылык тилеп дуа кылам. Сиздер көрсөткөн жол, сиздер берген таалим тарбия үчүн ар бириңиздерди төбөмө көтөрүп, бутуңуздарды өркүн келет. Анткени сиздердин себебиңиздер менен мен бул дүйнөдө бактылуумун. Ушул оопасыз, убактылуу, жалган дүйнөдө бактылуу болгонум үчүн эле сиздерге өмүр бою карызмын. А эгер эртең акыретте сиздердин таалим тарбия себептүү түбөлүктүү бейишке кирип калсамчы, менин алтындай устаздарым, сиздер эч качан эч нерсеге капа болбоңуздар, кайгырбаңыздар. Сиздердин эски бут кийимиңиздердин таманы тепсеп өткөн чаңдар да, таштар да бактылуу. Сиздер жана сиздер сыяктуу өз жашоосунан өзгөнүн жашоосун өйдө койгон ыймандуу адамдар бар үчүн дүйнө кармалып турат. Чөкпөңүздөр, сынбаңыздар, чарчабаңыздар. Сиздердин кадырыңыздар эч качан түшпөйт. Урматым менен алыста адал мээнети менен үй бүлө багып жүргөн уулуңуздар.